согласно решению судей. Кыргызстандык мушкер Бусурманкул Абдубайытуулу M1 Global Challenge 88 турнирин алкагында Россиянын атаандашын жеңип алганын аталган уюмдун расмий YouTube каналы жарыялаган болчу. Өлкөгө жеңиши менен кайткан мушкерди туугандары, достору, күйөрмандары Манас аэропортунан жылы тосуп алышып, кыргыздын салты менен ага чепкен, калпак кийгизишти. Кыргызстандык мушкер M1 Global уюмунун мурдагы чемпиону Максим Дивнич менен беттешип, 3-чү раундда калыстардын бирдей чечими менен жеңүүчү деп табылган. Комментаторлордун айтымында Абдубайытуулу менен Дивнич көрөрмандарга турнирдеги эң эле айгышкан беттештердин бирин тартуулап, эки мушкер тең партерге караганда бокстун ыкмалары менен көбүрөөк иштешкен. Максим Дивнич менен болгон кармаш кызыктуу болгонун мушкер айтып өттү. Беттеш 3 раундга созулуп, 5 мүнөттөн аябай жакшы кармаш болду десем болот. Себеп дегенде ошо Максим Дивнич деген россиялык атаандашыбыз, өзү экс чемпион, мурунку M1 Globalдын биз менен ошол беттешинде ал дагы жакшы өзүнүн чеберчилигин көргөзө алды. Дагы ошол менен бирге ошол өзүбүздүн дайындыгыбызды бияктан ошондой дайындык көрүп кеткенбиз дегендей. Негизи эле Кудайга шүгүр ошол жеңишке жетип келатабыз. Мушкердин машыктыруучусу Кенжебек Чекиров бир ай мурун атаандашын ким болорун билгенден кийин ал тууралуу маалымат алып, ыкмаларын үйрөнүп чыгып, беттешке даярданганы тууралуу белгилүү өттү. Профессионалдык деңгээлде уюштургандан кийин бир ай мурун эле билгенбиз биздин атаандашыбыз ким болорун. Ал атаандашыбыздын өзгөчөлүктөрү, алардын плюс-минустарын баарын тең баалап таразага салып, анын кандай ыкмаларын биз билчүбүз. Ошого жараша бир айдын ичинде күнүнө 2 мал машыгуу өтүп, ошого карама каршы көп 20дан ашык комбинацияларды даярдагам. Ошого жараша балам айткандын баарын кылды, ойдогу план ишке жүзүнө ашты. Эске сала кетсек, Абдубайытуулу M1 Global спорттук уюму менен 2 жылга келишим түзгөн. Бул спортчунун келишимден кийинки биринчи беттеши болду. Ага чейин ушул эле уюмда 2 жолу таймашка чыгып, биринде тең чыкса, экинчисинде бразилиялык Диего да Велланы утуп алган. Анара Таалайбек кызы Денисламбек Бейшенбаев, Аскатбек Шумкарбек уулу, Аян жаңылыктары.